Раат Абдиеванын өмүрү жана ишмердүүлүгү Баткен районунун билим берүү тарыхы менен тыгыз байланышта. Маркум 1982 жылдан баштап Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп 10 жылдан ашык өзүрлүү эмгектенип, райондун билим берүү тармагын өнүктүрүүгө зор салым кошкон. Анын жетекчилиги астында чыгармачыл мугалимден чыгармачыл жамаатка деген ураан менен мугалимдер арасында активдүү чыгармачыл кыймыл башталган. Эженин эл агартуу тармагына кошкон ополтоодой эмгегин айтсак болот. Бир эле мен эмес, мен сыяктуу миңдеген мугалимдердин эсинде калса керек. Мен айрыкча ошол эже билим берүү бөлүмүн башкарып турган башчысы болуп турган мезгилде ошо менин чыгармачылык эмгегимдин башталышына башат болду деп айтам да, эженин ошол жерде иштеши. Биринчиден буга оюмду далилдеш үчүн биринчи ошол чыгармачыл мугалимден чыгармачыл жамаатка деген девиздин ураандын астында иш-чаралар өткөн, областтык, республикалык, райондук ушундай сүлөттөр өткөн да. Ошол сүлөткө өзүнүн өтө жоопкерчиликтүү мамилеси, андан кийин иш билгилиги, ким менен кантип иштештин жолун билгендигин мен ошондо көрдүм. Раат Абдиевна партиялык, советтик кызматтарда көп жыл иштеди. Андан кийин райондук билим берүү бөлүмүн 10 жыл бою жетектеп иштеп келди. Ал киши иштеп турганда райондун билим берүү тармагында өтө көп жакшы иштер болгон. Көп мектептердин саны өскөн, балдар бакчаларынын саны өскөн, мектепте билим берүү сапаты абдан сонун болгон. Мен билем, ал кишинин убагында райондун мектептеринен чыккан окуучулар облустук, республика олимпиадага чейин барып, байгелүү орунду алып келишкен да. Андан тышкары ал киши өзү ишке болгон мамилеси өзгөчө болчу да. Ушундай темирдей тартипти орноткон, директорлордун корпусунда өтө тартип бекем болгон. Раат Абдиева өзүнүн жетекчилик кызматтарында мектеп директору, партиянын райондук комитетинин партиялык кабинетинин башчысы, райондук аткаруу комитетинин жооптуу катчысы, райондук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Топтолгон бай тажрыйбасын, билимин жана жөндөмүн жаштарды тарбиялоого, алардын жеке жоопкерчилигин, ишкердик сапаттарын өнүктүрүүгө жумшаган. Элге билим берүү, саламатты сактоо, ооруканаларды, ошол кадрлар менен толуктоо маселеси, алардын иш сапаттарын текшерүү, кароо маселеси үстүндө иштеп жүрдүм. Райондук больницанын курулушу башталган экен. Ал бир нече жылда, 5 жылдан ашык убакытты өзүнө ичине алып, анан ошо катуу көзөмөлдөө акча каражатын бөлүү маселелерин чечкенден кийин анан иш ылдам жүрдү да. Ылдам жүрүп, ошол райондук оорукананын курулушу бүттү. Биз экөөбүз чогуу бардык Бишкекке, Мырда Фрузи деп аталат эле. Ошондогу эженин жоопкерчилиги, токтоолук мүнөзү, бийик адамгерчилиги мен ушунчалык таасир калтырган да. Анан ар бир адамдын эмгегин жогору баалагандыгы өтө таасирдүү болгон мен үчүн. Мен билген ал киши райондук партиялык комитетте иштеген, райисполкомдо иштеген экен, көп жетекчилик иштерде иштеген экен. Ошол кишинин өзүнүн замандаштары айтып жүрөт, кайсыл иште болбосун өзү темирдей тартипти кармап, өтө жоопкерчилик менен иштешкен экен да. Ошондон уламбы райондук билим берүү бөлүмү жетекчи болгон кийин ошондо өтө жакшы иштеп кетти. Ал киши жөнүндө баарыбызда жакшы пикирлер калды. Ал кишинин иши, өмүрү өрнөк, жаткан жери жайлуу болсун демекчибиз. Абдиева Раат Абдиевна Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы, билим берүүнүн мыктысы төшбелгиси, Мээрим кайрымдуулук фондунун Кутман-эне сыйлыгы, ардактуу айым ордени менен жана башка мамлекеттик сыйлыктардын ээси болгон. Өмүрлүк жолдошу менен биргеликте 3 уулу 2 кызды татыктуу тарбиялап өстүрүп, 30дан ашуун неберенин сүйүктүү чоң эне тайенеси болгон. Анын акыл насааттары, кылган жакшылыктары, жасаган эмгектери эл эсинде түбөлүккө жашай бермекчи. Пермет Манасова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.